мисалы мен 102 кызматын тейлеп 2,5 жыл иштедим. Аябай оор 102-ни тейлөөчү. Аябай оор. Просто эмне бунун баарын 102-нин баары көбүнчө тилекке каршы ошо үй бүлөлүк разборка деп коебуз. Ошол үй бүлө семейный разборка ушундай болуп калат да. Аял менен күйөө урушуп кетсе 102-ге чалат. Милиция кызматкерлери биз барып эгер эки тарап бири-бирине арыздообуз жок болсо, эми кызматыбызды тиешелүү алып барабыз да, бирок көбүнчө биз тергөөчүгө ошо жеткизип беребиз. Тергөөчүгө жеткизип экөөнүн мамилесин мындайча айтканда же ары же бери кылып бериңиз депчи эки адамдын. Анан кийин 102-ге ар кандай чакыруулар түшөт да. Менин эсимде эң мындай неме чакыруу түшкөн, бул менин мышыгым бакка чыгып кетти деп түшкөн да. Мен баргам ошо. Мен барсам чоң эжекен, улуу эжекен, ошо 7-этаждан карап туруптур. Могу бакка чыгып кетти деп, анын айла жок, ага дагы барыш керек, 102-нин кызматын тейлеп туруш керек. Анан биздин багыт ошо УПСМ деп коебуз, орусча айтканда управление патрульной службы милиции. УПСМдин багыты бир гана жол кыймыл эмес, биздики 102-ни да тейлөө кызматы. Түндөсү байка элдер айтып калышат да, түндөсү жолдон ГАИ деле көрбөйсүн депчи. Бизде эми түндөсү тилекке каршы ошо 102 менен да алек болуп калабыз да, ошон үчүн деле может көрбөй калышыңыздар мүмкүн, бирок а так негизи кызматта балдар жүрүшөт. Балдар мисалы 14-16 сааттан иштешет.